Assalamu alaikum. Дагы бир жолу орозо айы менен куттуктайм, кармаган орозоңор кабыл болсун. Жигиттер эми мындай кичине насаат дагы айтып коюш керек. Но жерде жашнакай ооз ачуу болуп атат, ифтар болуп атат. Бардыгыңар келип атсыңар, ушу дуа да кылып коелук ооз ачырып аткан жигиттерге. Атын айтпай эле жашнакай ооз ачырып атат. Анан баретсиздер бардыгы жалпы мына чаканаттын атын чыгарышыбыз керек. Жакшы болуп, жакшы. Барет спортсмен деген өзү негизи айкөл болуш керек. Көчөдөн эч кандай уймай жок, күрөшмөй жок, мына залдан ичимөрдү чыгарасыңар. Анан жигиттер мына соолчулук үчүн дагы бир байкеңер. Ушул араңарда многу пакеттер, 100 пакет. Жашнакай ар бир үйлөргө бирдей. Артып калганын мүмкүнчүлүгү кичине чектелген үй бүлөлөргө берип койсоңор болот. Түшүндү жигиттер? Жашнакай кылып бөлүшүп аласыңар, аягында татнакай. Бүгүн дагы ошондой эле ифтар болот. Тарайыктын бүгүн акыркы күнү Куран катын бүтөт. Ушул жерде дуалар болот. Жигиттер, чогуу чараң кетип калмай жок. Тамак ичелик, намаз окуйлук, анан кийин таркайбыз аяга. Сүйлөштүкпү? Жашнакай кылып бөлүшүп аласыңар, жигиттер, макулбу? Мына азыр дагы 50 пакет келет, бардыгыңар бир эле чыгып туруп бир киргизип аласыңар. Сүйлөштүкпү? Муке эмне кылайлы? Орозодо кыйнайлыбы балдар? Даярбызбы? Всё, направо.